Кымбаттуу окуучулар, урматтуу педагогдор, урматтуу ата-энелер. Өлкөдөгү убактылуу кырдаалды эске алып, Билим берүү жана Илим министрлиги 4 чейректи бүгүн мына 8 апрелде дистанттык форматта баштадык. Мектепке чейинки курактагы биздин кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн Баластан телеканалынан мына бүгүн тарбия берүүчү, өнүктүрүүчү окуу материалдары, видео материалдар көрсөтүлө баштады. Ошондой эле 1-класска даярданып жаткан кичинекей биздин болочок окуучуларыбыз үчүн дагы ушул эле каналда өнүктүрүүчү окуу материалдарыбыз көрсөтүлө баштады. Ал эми 1-класстан 4-класска чейинки предметтик билим берүү стандарттарынын алкагындагы материалдар, жаңы материалды гана камтыган видео сабактарыбыз бүгүн ушул эле Баластан телеканалынан дагы көрсөтүлө баштады. 5-класстан 11-класска чейинки окуучуларыбыз үчүн жаңы материалды камтыган видео сабактарыбыз дагы бүгүн ошо көрсөтүлө баштады. Ушу жерден белгилеп кетчү бир кичинекей, бирок абдан маанилүү деталь бар. Сабактар телеканалдардан көрсөтүлгөндөн кийин гана Окуу Еду Gov.kg порталына жүктөлөт. Демек, бул порталга жүктөлгөн соң дароо Мега 24 тиркемесинде жашынакай көрсөңүздөр болот, колдонсоңуздар болот. Ошондой эле биздин телеканалдар өзлөрүнүн YouTube каналдарына дагы дароо жүктөй башташат. Буга чейин дистанттык формат Кыргыз Республикасында эң биринчи жолу жүргүзүлүп жатат. Бул бизге жаңы тажрыйба. Буга чейин бизге кырдаал эч кандай мындай бир буктаждык жаралган эмес. Кээ бир элементтерин, кээ бир окуу ресурстарын өздөштүрүп даярдап келгенбиз. Бул өтө кыска мөөнөттө министрлик жана өнөктөштөрүбүз менен биргеликте дистанттык форматтын концепциясын иштеп чыктык. Анын алкагында 4 чейректин негизги материалдарын камтыган видео сабактарды тартуу үчүн 200дөн ашуун мугалимдердин командасы топтолду. 1000ден ашуун видео сабактар тартылууда. Мен азыр ушул учурдан пайдаланып, Креатив Таалим, профессор Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи, Кыргыз-Швед математикалык мектеби, Бишкек шаарынын номер 69, 70, 12, 24, 52, 20, 77, 96 жана башка мектептердин мугалимдерин, жетекчилерин, Бишкек шаарынын методисттерин, Ош шаарынын мугалимдерин жана методисттерин алардын эмгегин баса белгилеп кетет элем. Сиздерге чоң ыраазычылык. Сиздер өзүңүздөрдү накта патриот, накта педагог экениңиздерди далилдедиңиздер. Дистанттык окууда бир жагынан телесабактар аркылуу негизги материал берилсе, ал эми экинчи жактан дагы абдан маанилүү процесс бул окуучулар менен кайтарым байланыш түзүү. Ушул жерден мен дагы учурдан пайдаланып баардык биздин Кыргызстандын жарандарына белгилеп кетет элем. Биз ар бир мугалимди кыйнаган жокпуз. Компетенттүүлүгүң жетип чыгармачылык сага жашынакай өбөлгө болуп жатса, видео сабакты онлайн режиминде өтсөң, биз чыгармачылыкка чек койбойбуз дедик. Бирок эң негизги биз жактан, министрлик тараптан талап бул минималдуу талап. Ар бир окуучуң менен кайтарым байланыш түзүүгө даяр бол. Педагогсуң, бул сенин милдетиң деп түшүндүрдүк. Биздин педагогдор ар бир класстагы окуучулар менен байланышып, ата-энелерге маалымат бериш үчүн өз убагында нускамаларды, видео материалдарды жөнөттүк. Бул электрондук почтадан баштап Zoom, Classroom, Google Диск каалаган платформаны колдонуп, эң негизгиси биздин ар бир педагог окуучулардын суроолоруна жооп берип, кошумча тапшырма берип, биздин электрондук ресурстарды көрсөтүп, кантип муну пайдалансаң болот деп, аларга тапшырма берип, алардын тапшырмаларын алып, текшерип кайра жардам берүүсүндө. Бул биздин минималдык талабыбыз.
биздин гана талап эмес, деле окуу процессинде дистанттык форматта дагы болсо, бул кадимки окуу процессинин талабы. Дагы бир абдан маанилүү нерсе, белгилеп кетчү нерсе, бул дистанттык форматка биз өтө албайт болчубуз эгерде биздин электрондук окуу ресурстарыбыз өз убагында иштелип чыкпаса. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин, окуучуларыбыз үчүн, ата энелер үчүн, педагогдор үчүн дагы бизде кандай маанилүү электрондук окуу ресурстарыбыз бар. Бул биздин кичинекей бөбөктөр үчүн, 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларыбыз үчүн ай билим электрондук окуу ресурсу. Ал жерде 1-класстан 4-класска чейин бардык предметтердин материалдарын камтыган, онлайн жана офлайн режиминде колдоно ала турган ушундай электрондук ресурсубуз. Ал интерактивдүү режимде анимациянын бүт бардык мүмкүнчүлүктөрү колдонуп, абдан окуу материалы абдан түшүнүктүү болсун үчүн иштелип чыккан мультимедиалык комплексибиз. Ошондой эле экинчи абдан чоң биз таяна турган окуу ресурсубуз, электрондук окуу ресурсубуз бул билим булагы. Ал дагы интерактивдүү режимде анимациянын бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, бүт видео, аудио материалдар менен камсыздалган, 5-класстан 9-класстарга чейин бардык предметтердин окуу материалдары камтылган электрондук окуу ресурсубуз. Аны дагы онлайн же офлайн режиминде колдонсок болот. 35-тен ашуун 5-класстан 11-класска чейинки бардык предметтердин мазмунун камтыган, ошондой эле аудио, видео материалдары бар, тажрыйбалардын бүт бардык процесси көрсөтүлгөн, комплекстүү тесттерди камтыган электрондук окуу китептерибиз. Китеп Edu.gov.kg, Lib.kg билим берүү ресурстарында 400дөн ашуун окуу китептерибиз, көркөм адабий китептерибиз. Барыңыздарга белгилүү болгондой Мега 24 мобилдик тиркемеси. Тиркемеде телеканалдардан чыгарылган бардык видео сабактар жана башка окуу материалдары толугу менен жайгаштырылат. Болгону биз ошол телеканалдардан сабактар көрсөтүлгөндөн кийин эле ошол күнү кечинде биздин окуу порталына дагы, ана Мега 24 тиркемесине дагы өткөрүлгөн сабактарды кайрадан улам кайталап, улам бир фрагментин көрүш үчүн ушул тиркемелерге жүктөп кое алабыз. Урматтуу мугалимдер, ушуга азыркы маалыматка абдан көңүл бурсаңыздар дагы бир жолу. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоо үчүн 4-класстан 11-класска чейин комплекстүү тесттер иштелип чыкты. Министрликтин алдындагы улуттук билим берүүнүн сапатын баалоо борбору аркылуу иштелип чыкты. Көп педагогдор сиздер буга дагы катышкансыздар өзүңүздөр. Бул тесттерди да онлайн жана офлайн режиминде колдонсо болот. Биз сиздерге тесттерди жөнөтө баштайбыз. Балдар, окуучулар сиздер көргөндөн кийин аткарып, анан бир аздан кийин ошонун жооптору жиберилет. Бул дагы дистанттык форматта ийгиликтүү окуу процессин жүргүзүү үчүн абдан чоң жардам. Эми портал окуу Edu.gov.kg порталы иштелип чыкты. Тез арада ушундай бүт министрлик, мугалимдерибиз, бүт билим берүү системасы ушундай авралдык режимде иштедик. Бирок окуу Edu.gov.kg порталы да иштелип чыкты. Бүгүнкү көрсөтүлүп жаткан сабактардын бардыгы кечинде дароо бул порталга жүктөлөт. Учурдан пайдаланып, министрликтин атынан бардык биздин өнөктөштөрүбүзгө, эл аралык ЮНИСЕФ, Сорос жана башка уюмдарга ыраазычылык билдиребиз. Мегаком, Билайн жана башка компанияларга дагы абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени барыңыздарга белгилүү болгондой, окуучуларды, мугалимдерди акысыз интернет байланышы менен камсыздай башташты. Окуучуларды дистанттык формада окутуу процессинде жергиликтүү бийликтин колдоосу дагы абдан чоң болду. Кээ бир ар кайсы региондордо, кээ бир үй бүлөлөрдө телевизору жок үй бүлөлөрдү ошо жергиликтүү бийлик колдоп, аларга дагы демөөрчүлөрдүн эсебинен өздөрү телевизор менен дагы камсыздап жатышат. Биздин билим берүү уюмдары, мектептер, бала бакчалар болгон өзүнүн телевизорлорун же компьютерлерин дагы ошол кээ бир үй бүлөлөргө жакшы бир шарттарды түзүш үчүн биз дагы берип жатабыз. Эми
дагы абдан маанилүү нерсе, министрликте дистанттык формада билим берүү тобу уюштурулду. Бул топ бардык суроолорго жооп берип, консультация берип, техникалык жактан дагы, мазмундук жактан дагы консультация бере алат. Пайда болгон бир көйгөйлөрдү чечип туруучу топта бул мобилдүү иштешибиз керек. Мен дагы бир жолу ушу бардык коомго, бардык ата энелерге, бардык педагогдорго кайрылып кетейин. Бул жаңы формат болгондуктан кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор же бир көйгөйлөр пайда болсо, ушул топко чалсаңыздар, биргеликте пайда болгон ушундай суроолорду, көйгөйлөрдү дароо чечкенге аракет кылабыз. Ыкчам байланыш үчүн төмөнкү телефондорду колдонуңуздар. Ыкчам 0550 512 075, 0550 801 026, 0550 368 784, 0550 513 385, 0557 442 355. Сөзүмдүн аягында бардыгыңыздарды бүгүнкү 4-чү чейректин дистанттык форматта башталышы менен куттуктап, ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ар бир жаңы иш оңой олтоң ишке аша бербейт. Ошондуктан биздин мугалимдерге, окуучуларга, урматтуу ата энелер, колдоо көрсөтүп жардам берсеңиздер. Балдарыбыздын билим алышына жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралып жатат. Анткени бир жагынан мугалимдерибиздин ИКТ компетенттүүлүгү жакшынакай өнүгүп жатат. Экинчи жактан балдарыбыз өз алдынча окуп, жаңы технологияларды өздөштүрө баштады. Ошондуктан балдарыбызга биргеликте баарыбыз бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, ушул 4-чү чейректин башталышын дистанттык форматта ийгиликтүү баштап берели.